Эр катын урушуп калды, кимиси биринчи кечирим сураш керек деген суроонун негизинде, кимиси Кудайдан корксо, кимиси көбүрөөк корксо ошонусу кечирим сурасын. Кимиси жакшылыкты көбүрөөк кааласа, кимиси акыретте чогуу болушту кааласа, кимиси көбүрөөк ыймандуу болсо, кимиси көбүрөөк мээримдүү болсо, кимиси көбүрөөк тынчтыкты кааласа кечирим сурасын. Кээде эркек киши дагы пас кетип, ылдый түшүп, аялдар менен айтышып атканын көрүп каласың да. Бул нерсе өтө туура эмес. Кээде аял киши хата кылып койсо да эркек киши барып кечирим сураса эч нерсе кетпейт. Себепсиз кечирим сурашты үйрөнүш керек эркек киши аялынан. Ата мен үйлөнөм десе, кечирим сура дейт экен. Мен үйлөнөм деп атам, кечирим сура. Неге кечирим сурайм себепсизден? Кечирим сура деп атам. Макул болду, кечириңиз дейт экен. Болду, эми үйлөнсөң болот. Себепсиз кечирим сураганды үйрөндүң дейт экен да. Ошондуктан да себепсиз кечирим сураганды үйрөн. Башка жолу жок. Үйлөнсөң да өкүнөсүң, үйлөнбөсөң да өкүнөсүң. Үйлөнүп өкүнө бер дейт го.